Ысык көл, Кыргыз көлү шарпылдаган, көркүнө көктөн башка тартынбаган. Замандар кербенчтей чоо өтүп, чарчаса саясында салкындаган, Кыргызстандын Бермет болгон ысык көлдүн жээгинде жайгашкан Жайыкы Куран курсы лагерине келип отурабыз, урматтуу батинлер. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле, бул жакта дагы биздин өлкөбүздүн келечеги болгон алтында инилерибиз кооз табиаттын койнунда эс алып, ошону менен биргеликте эле иман адеп сабактарын өтүп жаткан учуру. Азыр биз ушундай бир бейиштин элесин эске салган укмуштуудай жерде инилерибиз кандай эс алып жатышат, эмнелерди үйрөндү деген суроолордун алкагында маектешебиз. Андыктан экрандан алыстабай туруңуздар. Алымбек, лагерь жагып атабыз сизге? Ооба. Өзгөчө эмнеси менен жакты? Аякта эс алабыз, телефондон эс алабыз. Телефондон эс аласыз. Мурда үйдө телефонду канча саат көрчүңүз эле? Көп, канча? 7 саат. 7 саат. Телефон жок, кыйналбадыңызбы бул жактан? Жок. Агай жакшы, дагы урушпайт. Жаңы сүрөлөрдү үйрөндүм. Көптөгөн нерселерди билбечү ушуларды үйрөндүк, көптөгөн Курандарды жаттадык. Биз үйдө телефон көргөндөчү нур көзүбүздөгү нур жоголуп баштайт да, ал эми бул жака келип жамаат менен Куран окуганда биздин көзүбүздө өзгөчө бир нур пайда болот экен да. Жана биз болсо баарыбыз бул жакта ибадаттарыбызды жандандырабыз. Ал эми эң жакшы ибадат бул намазда, намазыбызды жандандырып атабыз бул жакта. Машалла, машалла. Эмне боюнча айтыңыздар? Баягы сыпаттар боюнча, мисалы, кечиримдүүлүк, сабырдуулук деген сыпаттар барго? Кимде кандай сыпат пайда болду? Эми бирөөгө тийишкендерин эми кечирип, чын жүрөк менен кечиришке экен да. Анан кийин жүрөккө алып албаш керек экен ошо. Жүрөккө кек сактабай, жүрөк таза кармаш керек экен дейсиз. Таза кармаш керек. Сонун. Эми биз деген каждый раз Аллах үчүн кылганга биз аракет кылып ошол болду да, ошо жүрөгүбүзгө кирди. Ата-анама, апама рахмат бул жака алып келгени үчүн. Анан баары бул жакта сонун, кооз, баарына рахмат. Анан мен баары карындашымды, апамды, анан атамды аябай жакшы көрөм. Машалла, сиз анан эмне үйгө барганда эмне кылам деп турасыз? Үйдө барганда мен билбейм, атамды мондай колуна өп чекеме коем. Ой, машалла. Өзгөчө Абдурахим шейхке рахмат, ушундай белектерди бизге келип, убактын бөлүп, ушундай белектерди берип, бизди көлгө түшүрүп, Абдурахим шейхке рахмат. Машалла. Баарыбыз бир рахмат айтып коелу, Рахмат! Үйдөйлөргө салам айтып коелу жигиттер. Салам! Машалла, көлдөн салам айтып атабыз.